бүгүнкү күндө коомдо оокат кылып, таксибайт этип, караламан калктын ичинде көпчүлүгү ошондой машиналар менен жүрүшөт да. Булардын тагдыры эмне болот машинасы? Катталабы, катталбайбы? Катталса кандай кылып катталат? Бүгүн бул тема аябай актуалдуу болуп турат. Министрлер кабинети тарабынан комиссия түзүлүп, азыр жалпы анализ жүргүзүлүп, жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен мына акыркы убакта рейдтер жүргүзүлүп, оң тараптуу рулунда транспорт казяттар жана штрафстоянка киргендер көбүнчөсү ошол Армения өлкөсүнө кайра запрос жөнөтүлгөндө көбүнчөсүнүн ошол алып жүргөн документтердин баары тең поддельный болуп чыгып атат да. Чындыгында ошол Армения өлкөсүнөн же дагы башка өлкөдөн каттоодон биздин жаранга чыгарылып келген болсо, документтердин баары тең мыйзам чегинде иретке келтирилген болсо, ошол комиссия карап чыгып, жакын күндө чечим чыгарат.